Голливудтун кинолорундагы окуялар экранда эле кездешет десеңиз жаңылышасыз. Менимче ал кинонун сценарийлери Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан алынат окшойт. Бирде уйгур, бирде улуту өзбек, 4 мамлекеттин жараны, паспорттордо аттары ар башка. Кыргызстандыктарды миллиондогон акчага сыздаттыган бул кишинин Бишкекте эле 30дан ашуун кыймылсыз мүлкү бар. Кыргыз эли бул шылуунду Ялкын Абдуллаев деп тааныйт, бирок бул дагы чын аты экени белгисиз. Анда Кытайдын 2 паспорту, Орусиянын дагы жарандыгы бар. Эң кызыгы, ал 2007-жылы Оштогу Нокат районунун тургуну катары паспорт жасатса, ага чейин Жалал Абадка караштуу Кочкор Ата шаарындагы Ленин 75 дарегиндеги 5-батирде каттоого туруп, ошол жерде туулгандыгы көрсөтүлгөн. Мына ушул маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн биз жеринен барып тактап көрдүк. Жети 2008-жылдары. Ошондо милициялар келип эмнетет эле ошо Ялкын Абдуллаев боюнча? Эчтеке жок, мени издеген экен. Анан мен үйгө келсем, үйгө келди милиция. Анан ушундай Ялкын деген ушинтип силердин үйүңөргө катталган экен, Ленина 75 5-квартирага. Ушундай бир кылмышка шектүү адам деп айткан. Анан ошондо дагы домойду көрсөткөнбүз. Болду, ошол эле болгон. Кийин арадан 2-3 жыл өткөндөн кийин дагы ушундай акыбал болду. Дагы милициялар келди. Дагы милициялар издештирип, ушу немелерге кол коюп бердим, тааныбайм деген. Анан кол коюп бердик. Кийин ушундай эле проблема 3 жыл, 2 жыл өткөндө эле ушинте берет. Былтыр дагы келген. Быйыл жакында дагы чакырышты мени. Анан эмнерге домкомузга айтып, былтыр немеге дагы айттык милицияга. Ушуга чекит койгула. Ото мени издей берип, Ялкын ушуга турган. Мен деле кыйналдым, чыныч. Ялкын Абдуллаев деген атты жада калса, бул үйдүн жашоочулары дагы, кошуна колоңдору дагы тааныбайт экен. Ялкын Абдуллаев деген адамды таанычу элеңиз? Жок. Эч ким тааныбайт. Бул жерде эме болгон экен да, паспорт менен регистрация болуп турушу. Билбейм, аны андай тааныбайбыз, көргөн эмеспиз. Сиз ушул үйдө канча жылдан бери жашайсыз? Уже 24 жыл болуп атат. Ушул жакта окугансыз? Ушул жердикмин да. Сиздер окуган мектепте Ялкын Абдуллаев деген адам Жок. Жок, тааныбайт экен. Жок. Ушул мына үйдө регистрация болгон экен да, мо 75-жылы? Жок, тааныбайт экен. Официалдуу түрдө Кыргызстанда мындай адам жок экенин санариптик өнүктүрүү министрлиги дагы тастыктады. Көрсө, бул адамга буга чейин бир нече жолу кылмыш иши козголуп, аталган дареке милициялар дагы көптөгөн жолу издеп келишкен. Муну аймактын участкалык милициясы дагы тастыктады. Интерполдан запрос жөнөтөт. Прошу проверить по месту жительства такого-то, который получал с места жительства справку с мэрии деп. 2007-жылы. Мэриядан номерлери менен. Пол номерлери бар экен да, пол номерин жөнөтөт. Мэриядан бары сураганда, мэрияда уже 2007-жылкы неме кеткен. Обязан, менин милдетим. Сиз текшерип барып мен текшерген. 10 жолу келсе 10 жол барып текшерген. Мен ал жерден, ошол жерден жителдерден түшүнүк каттарды алам. Жашаган болсо жашаган, жашабаган болсо жашабаган деп туруп, полный материал чогултуп туруп, жөнөтүп коебуз. Жителдер эмне деди ошондо? Жителдер жашабайт деди, ак түздүү. Бул адам убагында ар кимдин ишенимине кирип, миллиондогон акчаларды алып бербей койгон фактылар көп. Абдуллаевтан жабыркагандар миллиондогон каражаттарынан айрылышкан. Бул шылуун Жети-Өгүз районундагы Акшыйрак алтын кенин казууга да уруксат алган. Бир эле факты, Ялкын Абдуллаев Нурлан Бузурманкулов аттуу жаранга $985 000 карыз болуп, анын ордуна аталган алтын кенин өткөрүп берем деп ал жаранды дагы алдап кеткен. Ялкын ушундай деп айткан Кадырбек Өкүмбекович. Биз баягы акыркы сүйлөшүп жүргөн договор боюнча ошол $985 000 ордуна бул ушу Жети-Өгүз районунда месторождение болгон экен, алтын месторожденияны ошону өткүзүп берем деп алдап жүргөн экен. Менин өзүмчө да ошондой сөз болгон. Жада калса, бул адам жасалма паспорту менен бир нече компанияларды ачып иштетүүгө дагы үлгүргөн.
Былтыр 25 майда Ялкын Абдуллаевты алдамчылык беренеси менен Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер башкармалыгы кармап, бирок ал көз ачып жумганча суудан кургак чыгып, бошонуп кеткен. Белгисиз себептерден улам анын тергөө иштери кыскартылган. Өзүңүздүн атыңызды айтып коюңузчу, атыңызды. Кантип алдыңыз эле Кыргызстан паспортун? Сиз Кытайдын граждансыз турасызбы? Же Россиянын граждансызбы? Өзүңүздүн атыңызды айтып коюңузчу, чыныгы атыңызды. Кызыгы, Ялкын Абдуллаев Кыргызстандын жараны болбой туруп, бир айда 2 жолу аскердик билетти алмаштырган. Чет өлкөдөн чоочун адам келип, кыргыз паспортун итбекер жасатып, аны кайра-кайра өзгөртүп, кыргыз жарандарын сызга отургузуп камалбай жатканы табышмак. Эми менде суроо жаралат. Катардагы жаран 10 000 сом уурдаса дароо камалат. Же бул кол тийбес адамды калкалаган адам ким болду экен? Биз жабырлануучулардын арызы боюнча өз алдынча иликтеп, бир нече мыйзамсыз фактыларды ачыктап бердик. Эми мамлекетке коркунуч жараткан бул шылуунду улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, ички иштер башкармалыгы, башкы прокуратура чара көрөт деп үмүт кылабыз.